Сен математика боюнча мисалдар чыгардыңбы? Ооба, чынында көп которууга туура келди. А сенчи? Мен дагы чынын айтсам, мага атам жардам берди. Карачы, кандай алма? Азыр көрөбүз бул эмне экенин. Ой укмуш. Карачы кандай чоң. Бул таптуу дагы болуш керек. Бул жердеги алмалар баардыгыбызга жетет. Карачы, тетиги жерде дагы бар экен. Өзүңө дагы, башкаларга дагы алып ал. Билбейм. Мага апам жемиштерди жуубай туруп жеби деп айткан. Эмнеси бар экен? Алар мынаки, таза. Мен аларды колум менен сүртпөдүмбү? Бул жетишсиз. Аларды жакшылап жууш керек. Анткени аларда көзгө көрүнбөгөн микробдор жана гельминттердин жумурткалары болушу мүмкүн. Гельминттер? Ал эмне? Биз жакында эле дарыгерге бардык. Ал бизге мите курттарга каршы дары жазып берди. Апам биздин баардыгыбызга ушул мителерге каршы таблеткаларды сатып келди. Ал бизге тамактанаардан алдында, дарыканага кирип чыккандан кийин, көчөдөн ойноп келгенден, ит мышыктар менен ойногондон кийин колубузду дайыма самындап жууп турушубуз керектигин айтты. Ошондой дейчи, дарыгер дагы эмне деди? Ал дагы биз жашылча жемиштерди жеэрдин алдында дайыма аларды жуушубуз керектигин айтты. Ал гельминттер дагы кайда жашашат? Алар арыктын же дарыянын суусунда дагы жашайт экен. Ошондуктан сууну кайнатып ичүү керек. Алар ал жерде кайдан пайда болушат? Дарыгер биз дайыма даратканага барбастан баталдын артына же үйдүн артына барганыбыздан улам суу булганат деп айтты. Мындай болбошу үчүн дайыма даратканага баруу керек экен. Ошондой эле гельминттерди адам жаныбарлардын этинен жуктура алышы мүмкүн. Ошондуктан жакшы бышырылган же жакшы куурулган этти жеш керек. Ал эми ит жана мышыктарды өз учурунда гельминттерден дарылоо зарыл. Эгерде гельминттер менин ичимде болсочу? Бүт үй бүлө менен гельминттерден дарылануу жана дарыгер айткан эрежелерди аткаруу керек. А эгерде муну аткарса эмне болот? Дарыгер бардыгыбыздын денибиз сак, акылдуу жана сулуу боло турганыбызды айтты. Дени сак моон биздин жалпы милдетибиз.